Март айынан бери өлкөнүн валюталык рыногу туруктуу болбой, чет элдик валюталар бирде көтөрүлсө, бирде төмөн. Ал эле эмес АКШ доллары дагы тартыш. Кырдаалдан пайдаланып, пайда табууну көздөгөндөр ар кандай акча которуу, алмаштыруу системаларын киргизип, анда миллиондогон акчалар айланууда. Бул өз кезегинде банк системасына кедергисин тийгизүүдө. Валюта базарындагы акыркы окуяларга байланыштуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Азаттыкка маек берип, бул тууралуу оюн билдирди. Банктар уставдык капиталынан башка каражатты пайда катары кардарлардан алуу, киреше табуу үчүн иштейт. Депозитке башка жактардан насыяга алат. Ошол аркылуу акча таап, насыя берип, ошондон киреше табат. Азыркы тапта Орусия менен Украинанын ортосундагы атайын операциядан соң валюта рыногунда өйдө төмөн, олку-солку орун алып жатат. Буга чейин жергиликтүү банктар чет элдик валютаны Орусиянын банктары аркылуу алып келсе, азыр айланып башка өлкөлөр аркылуу ташып жатат. Анын өз баасы бар экен. Банктар өз пайдасын көрүүгө аракет кылып жатат. Биз ага каршы деле эмеспиз. Ушул жерден бир нерсеге көңүл бурушубуз керек. Биз 30 жылдан ашык убакыттан бери капитализмдин шартында жашап жатабыз. Бирок муну унутуп калып эле илгерки коммунисттердей талап коюп жатабыз. Өлкөдө эркин базар калыптанган, акча алмаштыруучу жайлар арбын. Жакынкы убактан бери Telegram тиркемеси аркылуу соода жүрүп, валютанын көмүскө базары пайда болду. Акча саясатына жооп берген Улуттук банк бул боюнча Ички иштер министрлигине жана Улуттук коопсуздук комитетине кайрылган. На сегодняшний день участниками телеграм-канала Акча алмаштыруулар жүргөн Telegram каналда 5000 катталуучу бар экен. Анда орточо $20,000 100 000 АКШ валютасына чейин акча алмаштыруулар жүрөрүн билдик. Учурда күч түзүмдөрү ишти иликтеп жатышат. По предложениям и по откликам Валюталарды алып сатуу боюнча көйгөй Кыргызстанда эле эмес, ЕАЭП мамлекеттеринде да бар. АКШ долларына болгон суроо талап айрыкча Орусия менен Казакстанда байкалууда. Ошондуктан өлкө эл аралык финансылык борбор түзүшү керек дешет талдоочулар. Бүгүнкү күндө ошол сөзсүз түрдө бир закон же болбосо мыйзам же нормативный правовой акт керек депчи. Бул неден да бул көп убакытка барат деп эсептебейбиз. Бирок башкача ойлогондо бул жерде бул жаңы көрүнүштү өзүбүздүн мамлекетибизге иштей тургандай да кылсак болот. Эгерде биз жана өзүбүздө айтып жүрөбүз, экономиканын арасында да көп суроолор бар. Ошо МФЦ түзгөнгө, международный валютный финансовый центр ошол мына бүгүнкү күнү ошого көбүрөөк мүмкүнчүлүк берип турат. Неденде акчанын айлануусу дүйнөдө ордоп жатат. Министрлер кабинети жарандарды акчаны банктардан гана алуу зарылдыгын эскертет. Өлкөдө доллар, алтын, валюталык запас жетиштүү. Азыр дүрбөлөң түшүүгө негиз жок экендигин Акылбек Жапаров айтты.